Азыркы убакта жана буга чейин болуп келген учурларда адамдардын билбестиктен же болбосо кандайдыр бир күнөөнүн аркасынан жасалган бир туура эмес иш болуп кээде адамдардын арасында көрүнүш болгон бир жаман адат пайда болду. Балким бул Аллах субхана таала арам кылган чоң күнөө иш. Бул адам баласы өзүн өзүн өлтүрүп, өзүнүн жанын кыйуу. Албетте ислам дини мээримдүүлүктүн, ырайымдуулуктун дини. Аллах субхана таала бардык адамзатты жаратып, ошол адамзатка өздөрүнө пайда келтире турган бардык жакшылыктарды берген. Ошол жакшылыктардын эң негизгиси бул дин жакшылыгы. Адам баласы бул жашоого келгенден кийин Аллах субхана тааланын жакшылыгына шүгүр келтирип, ошону кармап, бул дүйнөдө Аллах субхана тааланын өзүнө сыйынып, бул жашоону жакшынакай өз жолунда өткөрүш керек. Бирок тилекке каршы кээ бир адамдар ар кандай себептердин аркасынан өздөрүнүн жанын кыйышып, өздөрүнө өздөрү кол салышат. Аллах субхана таала мындай чоң баледен, күнөөдөн сактасын. Айткандай эле бул күнөөнүн ар кандай себептери бар. Кээ бир адамдын өзүнүн ыйманы алсыз, кээ бирөөсү башына келген кыйынчылыкты көтөрө албай, мейли ал үй бүлөлүк кыйынчылык болобу, же жеке адам баласынын өзүнүн жашоосуна кыйынчылык болобу, кээде болор болбосу шайтан жолуна түшүп алган иштердин натыйжасында өзүн өлтүрүп койгон адамдар чыгып жатат. Бул өтө жаман терс көрүнүш. Мусулман коомчулукка түзмө түз зыянын келтирип, жалпы элге дагы кыйынчылык алып келет. Ошондуктан ар бир мусулман, мейли ата эне болобу, жөнөкөй адам болобу, өзүнүн тааныштарына, балдарына киши өлтүрүүнүн же болбосо адам баласы өзүн өлтүрүүнүн туура эмес экенин, чоң күнөө экенин баяндап, түшүндүрүп иштерин жүргүзүш керек. Ар бир ата эне балдарын көзөмөлдөш керек, ыймандуулукту үйрөтүп, дин ислам жолуна тарбиялап, сабырдуулукту үйрөтүш керек, кайраттуу болгонду үйрөтүш керек. Бул жашоонун кыйынчылыгына чыдагыдай балдарды тарбиялап, жана ошондой эле башка туугандарын, башка адамдарды ошол жолго үндөш керек. Болбосо көптөгөн адамдар анча-мынча кыйынчылыкты көтөрө албай, жанагындай сыноолор башына келип калган болсо, ага чыдабастан жан кыюуга барып жатышат. Бул албетте өтө өкүнүчтүү нерсе. Жана ушундай жан кыюулар кээде адам баласынын өзүнүн эркинен тышкары болуп калат. Мисалы, бир адам кандайдыр бир себептер менен бир сыйкырга же кара дубады окубосо ошого кабылып, же болбосо бир жин шайтандын адам баласына кирип кетип, ошол себептен акылын жоготуп, анан өзүнүн эмне кылып атканын билбей, ошондой жан кыюуга дагы барып коюшат. Муну дагы жакын туугандары, жакшы адамдар аныктап, адамдын жүрүш турушу өзгөрө баштаганда байкап турбаса, ошондой жолго барып кеткендер дагы жок эмес. Бул иштерди алдын ала алыш керек. Эгерде ошондой ооруга жолуккан адамдар болсо, аларды дарылатып, дем салдырып, туура эмес азгырыктардан куткарып калыш керек. Эгерде бул ооруган адам болсо, эгерде оорубаган, жанагындай жөн гана өзүнүн ыйманы же болбосо эрки алсыз болушундай жолго бара турган болсо, аларды чакырып, сабырдуулукка, тарбияга үндөп, бул иштин туура эмес экенин аныктап көрсөтүш керек. Анткени Аллах субхана таала Кур'анда айтып атат: "Ва ла тактул анфусак инналлаха кана бикум рахима". Силер бири-бириңерди өлтүрбөгүлө, анткени Аллах субхана таала силер үчүн мээримдүү дейт. Бул жерде албетте аятта айтылып аткан нерсе, Аллах субхана таала адамдарды ошо бири-бирине кол салуудан тыйып, бири-бириңерди өлтүрбөгүлө деп атат. Жана мунун ичинде кээ бир ушул аяттын тафсирин айткан адамдар, алымдар буга дагы адам баласы өзүнө кол салууда ушул аяттын ичине кирет деген. Демек ошондуктан адам эч качан өзүн өлтүрбөш керек. Аллах субхана таала бизге мээримдүүлүгүн берип, ушул жашоону берип атат. Ошол жашоону жакшы пайдаланып, Аллах субхана таалага жарык жүз менен жолугушубуз керек ар бир адам. Жана ошондой эле
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуга байланыштуу катуу эскерте турган хадистерди айткан. Мына ошол хадистер Бухари, Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат ушу хадистин маанисинде, кимде ким өзүнүн жанын кыйып ошо тоодон учуп жанын кыйган болсо, кыямат тозокто ошо тоодон учуп өзүн өзү кыйнап азапталат деген. Эгерде ал кайсы бир адам уу ичип туруп өлгөн болсо, тозокто ошо уу ичип кыйналып азап тартат. Жана ошондой эле ким өзүнө бир нерсени сайып, өзүн бир темир же ошол нерселер менен кыйнаган болсо, ошол нерсе менен кыйналып тозокто азапталат деген. Жана башка хадисте айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ким кайсы нерсе менен өзүн өлтүргөн болсо, ошо менен кыйналат деген. Муну карап көрсөңүздөр, бул өтө баягы коркунучтуу, эскерте турган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу убада менен, коркутуу менен айткан хадистер. Адам баласы жеңил ойлук менен кээде өзүн өлтүрүп, бул дүйнөнүн кыйынчылыгынан же болсо башыма түшкөн мүшкүл иштен ушу менен кутулуп кетем деп ойлойт. Балким тескерисинче ошонун аркасында төөлүк жашоо деген бар, тозок бейиш деген бар. Мына ошо бейиштен кургалып, ошо тозок отунда эмне менен өлгөн болсо ошо менен азаптанат. Азыркы заманда кээ бир адамдар бийик имараттан өзүн жерге таштап, же болбосо муунуп өлүшүп, же болбосо дары ичип, уу ичип, андан башка да жолдор менен өлүп атат. Ким ошондо кандай нерсе менен өзүнүн жанын кыйган болсо, Алла Таала сактасын, тозокто ошондой нерселер менен өзүн кыйнап тозокто азапталат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте айтат, ким өзүн өлтүргөн болсо, Алла Таала айткандай, бул пендем өзү озуп мага келип, жанын кыйды, ал адам үчүн мен бейишти арам кылдым деген. Бул өтө коркунучтуу жаза адам үчүн. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ушундай жана ушуга байланыштуу болгон, исламга каршы келген, баардык күнөөдөн алыс бололу, жана ошондой эле адам баласы өзүнө кол салуунун терс жагын, туура эмес жагын байма-бай эскертип, жакындарыбызга, туугандарыбызга эскертип, аларды ушул сабырдуулукка, чыдамдуулукка жана Аллах субхана тааланын тагдырына ишенүүгө үйрөтөлү. Анткени баардык жакшылык Аллах субхана тааланын колунда. Адам баласы анча-мынча башына келип калган кыйынчылыкты көтөрө билиш керек. Бул дүйнөдө баардык адамдарга кээде жакшылык, кээде кайгы капа келет. Адамдын жашоосу өзү ушундай. Эгерде адам баласы чыдамы жок болуп, тагдырга ыйман келтирүүсү алыс болсо, жанагындай жолдорго барып коюшу өтө эле тез. Жана ошондой эле ушул күнөөгө себеп боло турган башка күнөө иштердин дагы орду аябай чоң. Мисалы, ошол күнөө иштердин бири, мисалы, арак ичүү, баңги заттарын колдонуу, же болсо никесиз аял заты менен мамиле кылуу, аялдар болсо эркектер менен мамиле кылып, туура эмес алакалар түзүп, мына ушунун баары тең, жана ушуга окшогон күнөөнүн баары тең. Бирде болбосо кээ бир убакта ушундай кээ бир адамдарды ушундай жаман күнөөгө түртөт. Ошондуктан адам баласы баардык тарабынан, баардык күнөөлөрдөн алыстап, өзүнүн динин кармап, Аллах субхана таалага, Алла Таала буйругандай ибадат кылып, бул дүйнөдөн өтүш керек. Аллах субхана таала баардык мусулмандарга келген баледен, ушундай жаман күнөөлөрдөн жалпы мусулмандарды сактасын.